Урматтуу Мухаммед Ишекевич, сиз былтыр шайланып атканда ушул жерден бизге убада бердиңиз эле. Ноябрга чейин структураны алып келем, жаңы жылга чейин ушул команда менен иштейм деп. Бирок эмне үчүн алып келген жоксуз? Структураны талкуулап атабыз, эми ал алмаштырып бергенден азыр көрүп атабыз, алмаштыргандан майнап чыкпайт. Аны биз өзүбүздүн экономикабыздын приоритеттерине жараша структурага. Сиз могу бир жылдын ичинде канча министр алмаштырдыңыз анда? Министрден 9, комитеттин төрагасынан 3. Эми мындай карап келгенде сиз командаңызды топтобой келгенсиз да ошол убакта. Ошолор менен иштейм дегенсиз. Анан эми араң мына бир жылдан кийин команда топтоп атам деп атасыз. Ушул команда менен азыр иштейм деп атасыз да? Азыр ушул команда менен реформа кылабыз. Эми сиз үйрөнгөнгө чейин дагы Кыргызстан тура беребизби? Анан экинчи суроо. Сиз жөнүндө бажаңыз боюнча, жанагы кайнажеңизге акча которулган боюнча бир топ сын пикирлер айтылды коомчулукта азыр. Ушул иштер мына комиссияда түзүлүп атат. Ушулардан кийин сиздин моралдык негизде иштегенге укугуңуз барбы? Бажам тууралуу, кайнежем тууралуу, анан кечөөдө мени бай кылышты. Бир компаниялардын ээси болуп калдым, миллионер экенмин мен. Анан ошондойго ишенип, анан жыйынтык чыгарып. Бажаңыз экени чынбы? Эгер чын болсо, Бажаңыз экени чын да, бажам экени чын. Баласынын теги жумушта отурган чын да. Жумушта отурган чын. Мен ошолорду айтып атам да. Ал эми мисалы үчүн мен премьер-министр катары ушу бажам менен иштейсиңер, ошо баласын ошол жерге кызмат кыласыңар деген бирөөнүн сөзү болсо, анда мен моралдык жактан. Мен аны айтып аткан себебим бир кезде өзүңүздөр билесиздер, бабаңызды деле бир атты подарка кылды деп ошону менен кеткен билесиз. Ошондой эле. Мен ойлойм бабамдын кеткен ат эмес болгон. Ат көрүнгөнү болгон, ал жерде башкача нерселер болгон. Аны сиз менден жакшы билесиз. Анан эми айтарым ушул да, сиз могу команданы ошол ноябрга чейин алып келип, жаңы жылга чейин алып келгенде мен ойлойм, биз сизге суроо бердик эле ошол убакта. Ушул команда эски команда менен келип атасыз, иштеп кете аласызбы десе, жок, иштеп кетем. Бардыгы тең тажрыйбалуу дегенсиз. Азыр мына 50 кишини эле кайра алмаштырып атабыз. Өкмөттө иштеген балдардын баарын эле тааныйбыз. Биз каршы эмеспиз буларга. Бирок ушул сиз дагы туура алып келдиңизби? Эртеңки күнү дагы ушуларды дагы жанагы мурдагы командадагыдай кылып ишеничимди аткарбай койду деп жөн эле четтетип. Биз эми бир жыл убакыт жоготтук, чыны менен кээ бир министрлер менен иштешкен. Мен ойлойм бул кишилер жакын аралыкта өзлөрүнүн көз карашын түптөп, экономиканы өстүргөнгө, социалдык экономиканын өнүгүшүнө салым кошконго бышкан кадрлар. Бирок бизде айтып атат, 20 жылдан бери жүрөт деп. Жетекчи болуп, кайра келе турган болсо анда айтсак болот. Мисалы министр болуп иштеп кетип, жыйынтык чыгарбай, анан бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра келсе анда айтсак болот да. Анан ошол системаларда иштеп, бышып жүрүп, азыр жетекчиликке келгенден ал эми суроо башкача болот. Мен ойлойм бул жигиттер, коллегалар бышты деп. Мен жана айта кетейин дегеним, ушул составты дагы ушинтип четке кагып, анда дагы эч нерсе аткара албай койду деп жөн эле өлсөтүп жибересиз го дейм да. Анткени жоопкерчилик. Азыр биз мындай кылып атабыз. Ал министр менен, жетекчи менен премьер-министр кол коюшуп, бир жылда кайсы жыйынтыктар келет, кандай реформалар жасалат, ал биздин турмушубузга эмне өзгөрүүлөрдү алып келет, мөөнөтүн коюп, эгерде аткарбаса кетиш керек. Мына ушундай система менен иштебесек, мына азырдагы бизден Ирина Юрьевна, по-моему, суроо берди окшойт, жоопкерчилик болбойбу деп. Жоопкерчилик моралдык жактан тартыш керек. Эми эгерде мыйзамдар бузулса, анда мыйзам түрүндө жооп бериш керек. Мына ушундай гана бар экен, министр сен өзүң милдетиңди аткарган жоксуң деп ал жерге кылмыш иши козголгон боюнча мыйзам ага жол бербейт.